Sultan Mamatович, менде bir сұрауда biz мына Европа, Евразия экономикалық бирликке киргенибизге көп эле жыл болду да. Бирок мындайча алганда теңсиздик бар да. Бүт эле мамлекеттердин ортосундагы биздеги мына Кыргыз мамлекетинин ишкерлердин эмес эч бир мындай корголбогондой эле сезилет да. Эл тараптан аябай көп мындай эмелер түшүп атат, арыздануулар. Мисалы бизде бат жаман боло турган мисалы айыл чарба продукциялары өндүрүлгөндөн кийин мына камаздарыбыз, фураларыбыз чек арада тизилип кетип атат. Башка мамлекеттерден келген товарлар болсо бизге оңойлуу кирип атат. Мен ошого эч түшүнбөй атам да. Мисалы биз булар менен долбоорлорго, келишимдерге кол коюп атабыз. Бирок негедир биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларыбыз мындай ээн эркин өтпөйт да. Мисалы Европаны ала турган болсок, бир эле мындай асфальттан эле чызып бөлүп коюшкан, ээн эркин эле бирине бири алып өтүп атат да. Ушул боюнча да бизде иштер алып барылып атабы. Бизде кээде мына 100 миңге жакын фуралар тизилип кетет мына Токмок жактагы эмененчи. Ошо боюнча бир эме берип койсоңуздар, баяндама берип. Качан биз дагы кеңири кирип чыга алабыз деген бир мааниде элге бир эме берип койсок, баяндама. Гимбердиевич, siz көтөргөн маселени биз мисалы бизде бирдей эле процедура өтүп аткан границада. Бирок өзүңөр билгендей, азыр Россияда, Казакстанда ички проблема үчүн булар токтотуп атат да, уже чек арадан өткөндөн кийин. Ошо бирок алар ЯЭПтин принциптерин бузса, биз бүт каттарды даярдап комиссияга жазабыз. Анан атайын комиссия болот, ол жерде биз барьер деп көтөрөбүз бул маселени. Анан булар барьер кабыл алгандан кийин буларды чечиш керек да. Биз бул маселелерди көтөрөбүз. Рахмат.